Uят емес мына қатты ұнап. Үйіңізге барып балаңызға беріңіз де жебейді. Самсы пішіріп отасыз па? Наоборот, как раз мұғалімдерге ошоны беріңіз. Мұғалімдерге как раз ошоны беріңіз. Мына жақта түтін бізге келеді. Шашлық. Все, түшіндім. Ушуну жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Салам алейкум, кандайсыз? Саламатсызбы? Кандайсыз жеке? Жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшы жеке? Кыйналбай атасызбы жеке? Жакшы элеби? Мектеп жылуу элеби? Ажеке, салам алейкум. Денсаулыктарыңыз жакшы. Норка тумак менен турасызбы жеке? Норка тумак менен турасызбы жеке? Кароолдарыңыз норка тумак менен. Ya. Qancha o'rinli maktab jeke bu? 560 o'rinli 1100 o'quvchi bor hozir. 1100 o'quvchi bor, ha? Tak, bu значит maktabga muayil keladi, ha? Ayıl dağı? Şahardagi maktablar HBK'dan o'tish. Biraz kimeden var? Qarasudan qalib ketgan. Respublikasiy maktabidan. Endi bizga o'tdi. Bizga o'tgandan beri ham 1 yil bo'ldi. Atayın alqağında. Çok. Burada şahırda olur. Şahırda olur. Mektep statusu respublikasiy oldu. Gimnaziya öyle. Hazır şahırda o'tdi. Жетіген. Біздің мектеп. Шарды. O ne olgun? Жанагы. Kekeyip mabla 70 lira koy. Hey. O zaman gaza tutun çıkartken dağı. Hey. Mektepte kapta oturdu. Mektepte kaptaydı. Yaklaşık. Bizde negizde şu Danyak Turabes salgılandı. Tamam şu жерге kelgen neler? Klientler. Başını eve gitti. Dedi Jovas'ta balar tuttu. Так, эме кадастр не olgun здание бұл? Бұл сол жекеменшікте өткен. Бүгінгі күнде общепит болыштырдық. Жоқ, бұл мектептің территориясында тұра бұл? Социалдық объектке трансформация болған екен. Мектеп 230, бұл жақ 20. Мектепке. Медицинский центр, мектеп отдельно 230. Екеуі екеулі социальный объектке трансформация 2009 жылы болды. Так, жүріс, қандай малыматыңыз бар? Бұл жер бойынша мұрда бұл жер айыл-чарба качуерасында жетірке болған. 2008 жылы Қырғыз Республикасының өкмөтү тарабынан мектепке жана медицина борборун деп трансформация болгон. Сос объектке. Так. Ошол эле жылы 2008 жылы Нариман айыл өкмөтү тарабынан бул жер сатылган. Жетирке сатылган, төрүк аркылуу. Трансформация болгондон кийин. Значит, бул мектепти ажыратып калып туруп бияк саткан. 20 сотугу сатылган. Мектептин ичиндеги 2,5 гектар жер тилкенин ичинде 20 сотугу сатылган. Значит, сос объект экен да. Все, түшүндүм. Анда түтүн бизге келет. Шашлык. Все, түшүндүм. Анда эскертүүлөрдү бергиле. Иш кагаздарын алып келиңиз. Документин даярдап сотко бергиле. Анда сос объект экен да. Мектептин территориясында жайгашкан экен. Сиз билбейт экенсиз жеке? Мен сүйлөшүп чыккам. Жок, могу мектептин билбейт экенсиз, Сиз билбейт. Айтпайсызбы мен билбейм дебейсизби жеке? Канча балаңыз бар жеке? Азыр 1120. 1120 бала. Бияка 70 лира же казаны бар, эмнеси бар? Фирменный 70 лира. Кекейфте пиширет. Тандырга пиширет, мындайга пиширишет кыскасы. Все, значит, давайте эметкиле эскертүү бергиле. Эметсин, башка жака жылдырсын. Азырынча кийин эметип туруп мектепке өткөрүп бериш керек жердичи. Мектептин жери экен да. Эмне үчүн мектептин жерин алышат? Тамак киши. Так, солой аякта. Чыкча керек. Саламатсызбы жеке? Саламатсызбы. Тетякта столовый. Чай ішіп чыгыштыбы? Балдар жеп чыгыштыбы? Кой туруңуз. Качанкы булочка бул? Каттууга? Ким? Бекташевич. Сен мындай нан жебейсиң да? Свежий нан жейсиң да? Кара мына 3 күн болуп турган булочка качы? Эмне үчүн эмес, начар? Достар, жеке, муздак. Пишпай калып туруп барам.
Siz мындай нан жебейсиз да? Siz свежий нан жейсиз да? Тандап жесеңиз керек сиз. Я. Жеп көрсөңүз? Саламатсыз ба? Ким бышырып атат? Эжеке катуу комолор бар да, караң. Я. Ким бышырды? Сизби? Кара ичи бышпай калыптыр мына, кара. Камыр. Колуңуздан келбесе, карама, аркасы күйүп калыптыр мынакей. Колуңуздан келбесе айтпайсызбы, мен колумдан келбейт. Мен бышыра албаймын, мен бул үчүн эжеке. Бул булочканы бышыруу үчүн кулинар болуш керек. Кулинар деген билесизби? Булочка, торт бышырган специалисти кулинар дейт. Ошондой дейби? Я. Же туура эмес айтып атамбы? Караң, аркасы күйүп калыптыр, олар күйүп калыптыр мынакей, караң мына эжеке. Уят эмес мына, каттуунан. Үйүңүзгө барып балаңызга бериңиз эжеке, жебейт. Сиздин балаңыз жебесе керек. Сиз тазасын жакшына кайналып барасыз да. Кара мына, баадыма катып калыптыр мына, кара. Самсы пиширип атасыз ба? Наоборот, как раз мугалимдерге ошону бериңиз. Мугалимдерге как ошону бериңиз. Бышпаганда. Мугалимдерге свежий самсы экен да? Я, эжеке. Аркасы күйө баштаптыр уже. Алыңыз, буну артын күйдүрүп саласыз. Ет таза екен. Мо фаршты базардан сатып келесиңер, өзүңөр чыгарасыңарбы? Я. Я. Мо сосисканы эмнеге иштетесиңер? Мына еттер иштетилеби? Еттер иштетесиңерби? Ооба, мына балдар кече көбүрөөк келип калган экен да. Ошону турап экиге бөлүп салып койдук, окчу бар. Жакшысызбы? Соттарың жакшы, кыйналбай атасызбы? Пакет алып чык. Карама, эжеке. Эч ким жебептир, карасаң. Кантип жейт муну? Айтсаңыз, кантип жейт эжеке? Уялбайсыңарбы? Кантип жейт муну балдар? Ичи ооруйт го, эртең ашкадан ооруйт. Бул жөнү камыр экен го, карабайсыз мына, камыр. Чогулт бар, нандар чогулт. Чогултуп, Нурлан Аким Жагынчы менен Тынчтык Бекташевке салып 3кө бөлгүлө. 3кө бөлүп, эжеке жарымын алып кетсин, салып. Дагы алып кет эмеден, пакеттен. Кана караган ушулбу? Камырды берип атасыңар балдарга. Уялбайсыңарбы? Бир уят деген болуш керек да. Дагы бир пакет алып чык. Алып келиңиз эжеке пакеттен. Срочно, Бекташев, срочно тиги кулинар эжекени алмаштыргыла. Жакшы бир кулинар, бир повар алып келип койгула. Керек болсо эжекени да алмаштыргыла. Карабайт экен да. Ону Нурлан Акимжан, сиз балдарымды үйгө апарып, балдарыңызга берип көрүңүз, жейп экен. Түшүндүңүзбү? Так, Бекташевич, могу сизге. Так, могу сизге балдарыңызга апарып берип көрүңүз, жейп экен. Ана айтасыз мага, эжеке, мынау сизге. Үйгө апарып балдарыңыз менен берип көрүңүзчү, жейп экен, жебейб экен. Анан айтасыз мага. Түшүндүңүзбү? Мынанда сизге эжеке, балдарыңызга берип көрүңүз. Жейби, жебейби? Анан айтасыз. Карам, эч ким жебептир. Уят да. Кандайсыз? Эжеке? Кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы эжеке? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшысызбы? Саламатсызбы эжеке? Кандай жакшысызбы? Саламатсызбы? Кандай жаксыңарбы? Иштер жакшыбы? Кыйналбай элеби? Мектеп жакшы экен. Типовой, сонун, современный мектеп экен. Бирок балдарга берген оокатыңар начар. Булочкалар пышпай калыптыр. Ар жагы күйүп кетиптир.
Демесе қана пакетіңер. Жоқ, алып кел пакетті бер жаққа. Нандың булочкаларын іші пішпай қалыптыр. Іші қамыр бойдан. Сіздерге осы соны қылып пирожки самсып пішіріп отады. Айтады, бұл дейді, қатыған булочка балдарға свежий самса мұғалімдерге дейді. Тұрмес болып қалады, ем жай қандай дейсіз жеке? Азыр мынаке, азыр ұқшы шықты ма жеке ме? Мына директор айтып көрді. Тұрмес болып қалады жеке, сіздер свежий самса жесіңер. Булочканы, бышпаған булочканы балдар жесе, ұят тұрмес болып қалбай ма? Ал, көтөр, қана берік пакет. Бер өзіне. Көтөр, машинаға апарып сал. Мынаке. Екеуі мына мен орын басарым, үйіне апарып жеп көрсін. Моу гаранон жетекшісі, үйіне апарып жеп көрсін булочканы, балдарын апарып берсін, анан көрөбүз. Мен ертеге келем. Ертеге саат қаншада бересіңер жеке булочканы? 9-ға, мен ровно саат 9-да келем. Проверим. Бүгін екеуің үші түні күледі. Шыныңыр, кулинарды алмаштырғыла, ачытқыны еметкеле, жанағындай тестамесі бар екен. Мне кажется, бұл жерде ачытқы менен ундың сапатын ачар. Шыныңыр, ертеңмен саат 9 прямо пышный болуш керек, жұмшақ болуш керек булочкача. Анан үстіне жанағындай емес еп қойыш керек. Пудра. Турабы жеке? Сонун, ежекесі өзі кулинар деген сабатыңыз бар ба? Я. Кулинарсыз, ну тем более анда түшүнөт экенсиз жеке. Макулбу? Мен ертең саат 9-да келип текшерем. Хорошо? Макул, жакшы туруңдар жеке. Ичи оруйт да, мынашкадан оруйт да. Иштеп эле таштап коюшуптур. Ауган болсо турушун орка тумак. Нары жак болсо бышпай калыптыр. Мо түтүн чыгат экен да. Вот видишь. Я. Ушу немелердин түтүн чыгат деп жалпылуу табы. Раса пышат ушуда. Ушунун жыты чыгат экен бул жака. Булардын фирменный блюдасы да. Тез жасап турат. Я. Фирменный блюдасы дейм. Тез жасаса, көп жасаса. Так, эме Адилет, кадастр. Маалымат берип койсоңуз эме боюнча, Чекекеев боюнча. 2008-жылы Айылчарба багатында жерден Кара Судан 224 гектар жер трансформация болгон. Анын ичинен бул дагы бар, социалдык объект 2,5 гектар, 230 мектепке, 20 соттук поликлиника. ФАПка, Андан кийин 2013-жылы ошол эки өлүүдүн ичинен 20 гектар 20 соттук жер бөлүнүп, туз сатууга чыккан экен. Жеке менчикке берилип кеткен, Менчикке берилген. Андан колдонгонго өтүп, күндө жеке менчиктин эси катары Так, эме юрист кайда жүрөт? Так, юрист Айзада, маалымат берип койсоңуз. Бул жер баштап калган Айылчарба багатына жеткирке болгон. Анан бул жер 2,5 гектар жеткиркеси мектепке жана медицина борборуна деп трансформация болот. Трансформация апрель айында болот 2008-жылы. Бул жердин Нариман өкмөтү сентябрда сатып койду. Жеткирген 20 соток жер. Мен түшүнүшүмө караганда, мо 20 соток жерде турат. Бирок 20 сотик мектептин трансформация болгондо медицина борбору мектепке деп болгон. Экөө бир болгон. Значит, соцобъект мыйзамсыз сатылып кеткен, мыйзамсыз берилип кеткен. Сатылган. Болгондон кийин айыл өкмөтү 230 миңге сатып ошол үчүн. Все, значит, давайте документти даярдап сотко бергиле, макулбу? Сотко бергиле, анан могулар бүгүн предписание бергиле, ким? Жанек Токоевич, предписание бергиле, түтөтпөйсүн, макулбу? Түтөтпөйсүн, башка жака барып түшөтсүн, болбойт.